Өлкөнүн азыркы жетекчилиги санариптик Кыргызстан программасын кабыл алды. Анын натыйжасында биздин мамлекет жогорку технологиялуу маалыматтык өлкө болууга шарт түзүлөт. Ар бир жаран өз билимине жараша маалыматтык технологияларды үйрөнө алат. Ал эми республиканын санариптештирүү боюнча дээрлик ар бир өлкө башчысы сүйлөйт. Бирок көзгө көрүнөрлүк дагы эле жыйынтыгы жок. Кошумчалап кетсек, санариптештирүү жөнүндө элдин да анча түшүнүгү жок. Буга мындай жөнөкөй эле мисал. Өкмөттүн айтуусунда санариптештирүүнүн алкагында жарандар өздүк банк эсебинен камсанабай жана үйдөн чыкпай эле кыйынчылыксыз кандайдыр бир кызматтарга түзмө-түз төлөм жүргүзө алат. Бирок чындыгында эл дагы эле кассаларда айыппул жана коммуналдык кызматтарды төлөө үчүн өз кезегин күтүп келишет. Нет, насчет платить не пользуюсь. Только если единица. Жок, терминал аркылуу төлөм жүргүзбөйм, болгону бирдик гана жүктөйм. Себеби биринчиден ыңгайсыз, экинчиден өзүң келип төлөө алда канча жеткиликтүү. От квитанций, а во-вторых, ну здесь все-таки живое общение и здесь надежнее, да. Ошондой эле электр жарыгына же жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн айыппул төлөөнү, андан да жөнөкөй болгон электрондук капчыгын толтуруп, терминал аркылуу эмес, өз телефонунан төлөп коюу мүмкүнчүлүгү бар болгону менен кээ бир өзгөчө алыска айыл жергесиндеги адамдар жөн гана аны кантип колдонуу керектигин билишпейт дешет эксперттер. Мисалы, банк системасында полностью электронный система, кадастр системасы полностью электронный системага өткөн. Эми баягы бардыгы болбосо дагы ушундай бир архивке окшогон нерселер уже болуп атат да, электрондоштурулуп атат. Ал эми Улуттук банк ушул күнгө чейин интернет банкинг кызматын колдонуучулардын саны көбөйүп жатат деп билдирди. Электрондоштуруу бул жөн эле компьютерге киргизүү эмес да, сөзсүз түрдө бир программа экинчи программаны түшүнүш керек да. Эгерде ушундай проблема болду 2 жыл мурун, госоргандар бири-бири менен маалымат алмашайын десе, программалар окубайт да. Анан ошондо түшүндүк, что акча бекерге оротулду да, анткени башынан жазыш керек программаны. Эскерте кетсек, бул жылы региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланды. Ошого байланыштуу ушул жылдын аягына чейин бийлик санариптик экономикада көптөгөн тармактардын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик, муниципалдык жана жеке мекемелердин кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатуу боюнча өкмөттүн эффективдүү ыкмалары пайда болот деп эсептешет эксперттер. Дүйшөн Шаршембеков, Аида Аматбекова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.